Эми кыскача суроо бар окшойт менимче. Уруксат берсеңиздер окуп. Ассаламу алейкум. Азыр адамдардын жашоо шарты жакшырып, үйдүн ичине мончо, ажаткана курушуп жатат. Динибизде ажаткана бар жерде периштелер качат деген сөз бар го. Ушул мусулманчылыкта туура келеби? Аллах сизден ыраазы болсун. Мындай да үйдөгү ажаткана ал эң жакшы нерсе деп эсептейм мен. Анткени анын слифи бар, түшө турган жагы алыста болот, сыртта болот. Ал эми үйдөгү ажат бүтүрө турган жер ал таптаза боюнча турат. Турап ал суу менен кетет. Ушундайбы? Шарттуу деп ушуну айтат. Мусулман эң акыркы типтеги нерселерди колдонуп жашай билиш керек. Эң акыркы моделдеги камераларды, телефондорду көтөрүп атасыздар мисалы. Телефон көтөрүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордунда болгон эмес. Демек, көтөрсө эмне болот? Эмне көтөрүп жүрөсүңөр аны? Пайдасы бар үчүн көтөрүп жүрөсүңөр, туурабы? Өзүбүздүн ажатыбызды бүтүрүш үчүн үйдүн ичине курулган душ, ажаткана ал өзүнчө, анын барып түшө турган жагы алыс, ал дурус. Качангаcha кошунанын наркы огороддун бурчундагы тараткана барып келесиң. Ата деген бар, апа деген бар, кыйналып калды, картайды да, эртең өзүңүз деле картаясыз. Кыш кыроо дегендей, айрыкча аялдар дарат алгандан кийин кыйналышып, азыр мисалы баягында оорулар менен ооруп атат мисалы зарасы кармабай. Үйдө эгерде ошол шарттуу дараткана боло турган болсо, аял заты эң мыкты ибадат кылат. Аял заты үйдү эң мыкты кылып оңдоп коет, мен ишенем. Анткени үйдүн куту ал аял. Эркектер аялдарга шарт түзүп беришибиз керек. Жылуу даратканасы менен, душу менен, ашканасы менен, жылуу үйлөр, жылуу пол, жылуу үй болсун, анан ибадат кылбай көрсүн ана. Ибадат кылат иншалла. Ал дурус эле, эч кыжылат болбоң. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум. Эгерде мусулман аял кокусунан намахрам эркекти же болбосо эркек намахрам аялдын суук мурдасын көрсө, кусул алсын деген шариятта барбы? Кээ бир жерге барсаң, өлгөн адамдын жүзүн ачып коюшат. Рахмат устаз. Жок. Бул жерде азыр мурдасын деп коюптур. Мурда деген бизде мурда деген тулку бой денени айтат, ошол. Кудай сактасын эй. Бир эркек сол өлүп жаткан аялды эч качан жылаңач көрө элек болсо керек, көрсөтпөсүн Аллах Таала. Аял да эркек ушундай балды көрө элек болсо керек, көрсөтпөсүн Аллах Таала. Бул жерде жүзүн айтып атат болуш керек. Жок, жүзү ал аврат эмес. Мен билбейм кагылайындар. Мага көп айтат да, сиз пардасыз сабак өтөсүз да деп. Мен атайын Бишкекке Айдаркенден эптеп кыз тамашалаганы келбейм да. Шунен баштарын иштетсе болот да. Бишкектен Атайга Айдаркен келип. Тиктеп. Анын үстүнө ачкымды алып койсом, вообще эч ким көрбөйм. Ачкымды салгандан кийин деле көрбөйм, анткени бул акыркы немелерде ушу көзүм бир аз бузулуп атат. Коркпой эле койгула. Муну жерде кичине көрүнөт, тиякыр вообще көрүнбөйт. Чын. Анан тирүү инсанга мисалы шахватын келбегенден кийин өлүп жаткан адамга кантип айнан аян сүйөм сени дейсиңби? 10 метр нар жактан өтөсүң го коркуп. Жок, аны көргөндө инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Барыбыз Аллах үчүнбүз. Барыбыз кудушул сендей болуп Аллахтын алдына барабыз. Аллахым сенин ахиретиңди абад кылсын. Аллахым ушунун күнөөсүн кечиргин деп көзүбүздүн жаш эмес кан агызып жүрсөк аздык кылат. Анын жүзүн көрсөк мисалы гусул кылбайбыз, кыжырат болбоң. Бая парда тартып коюп бул жакшы болот эле, туурабы? Я, ачык эле жакшыбы? Ошо да. Өткөндө ушинтип парда жөнүндө сөз болсо бир апа айтты. Парда болсо сен ошо жака барып дуалдын аркасына өтүп ок, деди бирөөнө.
Парда жөнүндө сөз болгон экен, уста чыкса парда тартып алсын деп. Айтсаңар мен азыр маска чыккан, мындай тартып алчу. Анан ал апа айтты, мен устазды көрбөсөм түшүнбөйм деди. Ал только көрүп туруп түшүнөт экен да. Мусулман адам ниетин оңдоо үчүн кантип кандай жол менен оңдоо керек? Жакшы суроо. Таждиду ния деген бар. Ниетти жаңылоо. Болот. Азыр чынын айтканда, ошол Аллахым разы болсун жомарттын ошол классташтарына, кызмат кылып жаткандарга, мунул дом культуранын ээсине, апалар баарыңыздарга, атайын мени коштоп келген Бишкектен, Жумаш ажыга, бул жерде атайын ол оператор, Минбар медианын ошол мотору болуп жаткан, монтажеры дагы ошол Бектурга, ошол жерде кызмат кылып жаткандардын баарына Аллахым разы болсун. Болгону ниет оңдош керек. Мен бул жака чыгып жатканда, ниет ушундай кылам дайым. Аллахым ушул барып бергендеги сабагымдын сообун халис өзүң үчүн Аллахым ушул атама арнадым, атереме арнадым деп келем. Ушинтип келем, анткени алар мени окутту. Мен мисалы сабакка келиштен максат ойно жер көрүү эмес. Эң ириде биринчи келиштен максат ушул жердин элинен сабак алуу сиздерден. Сабак алуу, анан эгер зарыл болуп калса сабак берүү. Кантип сабагын билесиздерби? Кантип? Хазрат Умар ибн Хаттаб куну дуатан илаллахи ва антум самитун. Адамдарга унчукпай сабак берген дааватчы болгула деген. Жалдыра эле тиктеп тура бер. Эмне барып алып сүйлөп эле тиктеп тура беришим керек десе, жок. Би ахлакикум, ахлагың менен сабак берип кой, сүйлөрдөн мурда деп атат. Мен сиздердин жүрүм турумуңуздардан, кирип чыкканыңыздардан, отуруп турганыңыздардан, мамилеңиздерден эң мыкты сабак алып атам өзүмө. Алып барып өзүмдүн жубайыма, кыздарыма, апама, эже карындашыма, инилериме айтам, мындай инсандар менен отуруп келдим. Алардан алган сабагым ушул болду деп мактанам. Эми ниет оңдоо. Ниетти дайым Аллахым ушул үйдөн бир жака чыгып атканда дагы Аллахым ушул жакшы ниет кылдым, ниетимди оңдо. Аллахым ниетимди мыкты кыл дей бериш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен отурганда бир аябай чымыр денелүү, ушунчалык келбети келишкен бир жигит өтүп баратканда сахабалар айтты: "О, карасаң мына келбетти, денени кара, тулку бойду кара. Эгер ушул биз менен күрөшкө чыкканда" деп атат, жихадка, газатка чыкканда, "Не деген сооптарды алмак деп калды." Азыркы менин кынымда шкаф экен да, мында келишип калыптыр да. Анан пайгамбар айтты: "Угуп тургула. Эгер азыр ушул үйүндөгү картаң ата энесинин курсагын адал тамак таап келейин деп басып кетип барса, ар бир кадамына Аллах Таала силер барган жихадын соогун жазып атат" деди. Ниетти караң. Урдап келейин десе, анда күнөөнүн, зинанын, уурлуктун күнөөсүн жазат. Пайгамбар айтты: "Эгерде азыр ушул үйүндөгү сүйүктүү жарына кийим алып келейин, тамак алып келейин десе, үйүндөгү балдарына карагурсан тамак алып келейин десе, ар бир кадамына сооп жазылып атат ибадаттын, силердин жихатыңардын соо жазылып атат" деди. Ар бир кадамына. Эгерде азыр ушул мынтип көйнөгүн мактаныш максатта кээ чыгат го атайын. Чорный каса барат го баягы алган юбкасын көрсөткөнү. Ошентип мактанганы барса деп атат. Мактанганы барса. Ал рия, ал күнөө болот деп атат. Ниет ошондо бузулат. Кийим алып жатканда тиги базардан Аллахым муну менен авретимди жап, денемди тос деп ниет кылып алдыңарбы? Ал жыртылганга чейин авретиңерди Аллах Таала ачпайт. Юбка алып атканда эле черный каса кылайынбы ушуну деп досуңуздан сурадыңыз, болду, аны только по черному кийинесиз аны. Намаз окуганда дагы жүрөк карарып туруп алат. Ошондуктан ниет оңдогула. Эгер аял нафил орозо тутууну ниет кылса, күйөөсү каршы чыкса, эмне кылуу керек? Вообще тутпаш керек. Тутпаш керек. Сиз уруксатсыз тутуп алдыңыз, ифтарга 1 саат калып, "Ача" десе ачасыз. Кабыл болбойт. Күйөөңүздөн уруксатсыз нафил орозо мүмкүн эмес. Уруксат сурап анан тутуң. Аш деп аштырып берсе, ал күнөөкөр болбойт эч качан. Эч качан күнөөкөр болбойт. Нафил орозода гана.
Мага түз эфирден суроо берилди. Москвада атайын 3-чү ирет 3-чү жолу кайталанып ойнотулуп атат. Лотерея ойыны деп. Анан ал биздин Кыргызстанда да ойнотулуп атат деп айтылды. Ушул арамбы, адалбы деп. Анан дагы аягына кээ-бирлер адал деп атат, кээ-бирлер арам деп атат го деп коюптур. Өзү суроосу. Арамбы, адалбы деп атат дагы, кээ-бирлер адал деп атат, анан кээ-бирлер арам деп атат го деп коюптур. Бул деген боло берсе керек. Сиз кандай дейсиз деген түшүнүк да. Мен баса белгилеп айттым. Ачык айкын фикхи маселеде ал анык харам. Ал анык харам. Да кайталайм. Ал анык харам. Демек, ал сиздердин аймагыңызда да катталып калышы мүмкүн. Башка аймактарда да болуп атат. Элди кызытуу, элдин бүйүрүн кызыктыруу, элди мисалы бир жерге топтоо, алардын чөнтөгүндөгү акчаны оңой жолдон алып алуу бул лотерея оюндары азыр. Харам деп шариат айттыбы? Ал харам. Аны аракет кылып, адал кылбагыла. Мисалы менеке, кайсы бир киши аялына 3 талак берет. Кудай сактасын, азыр күчү жеткен ушул болуп калды да. Бир нерсе десе эле оңой кылыш керек, 3 талак дейт болду. Аял да ушундай экен. Аркасын ээрчип алып, бир талак жок, бир 3-тү бер дейт экен да. Как будто ал 3-тү берсе, мындай 4-3тү сонун шкатулканын ичине келе тургандай көрүнөт да. Анан ал дагы балча айтып сасып туруп, балясага сурадыңбы 3 талак дейт экен. Же 10 талак дейт, 100 талак дейт, же 1000 талак дейт, Кудай сактасын. Анан кудагыйлар ары карап, күлүп, бери карап ыйлап, жараштырып коюлду, ортодо эми ушу бирөө бар. Бир мына нарисеси чоңоюп калды деп имамга келет. Эмне деп? Şu жолун таап берсеңиз деп. Өзү жол жок. Элестетиң, мына тоо. Ушуяктагы тоо? Тоо. Таксиге отуруп туруп, балам, мына тоодон аша калгын эле десеңиз, апа, төшөй баштыртпай. Дейт да. Жол жок. Жол жок, жөөдө чыга албайсыз дейт. Жол таап бериң дейт. Мен айттым өткөндө. Сен мага мындай эле кылып атасың дедим. Же өзүңдүн, же балаңдын заңын мындай күрөк калакка салып, мынаны бир адал кылып койбойсуз, ушуну келинчегиме көз жеп алайлы деген эле кылып атасың. Жол жок да кантип адалдайсың? Арам болду, бүттү. Адал аялыңды өзүң арам кылып алдың. Эмне менен? Тилиң менен. Тилиңе тибитке чыккыр. Мына. Адал аялың. Жашооң да адал болчу. Арам кылып алдың. Кайненелерге бир насаат айта кетесизби, устаз деп. Келин жазып турду Азамат деп айтчы. Кайненем менин күйөөмө жалган сөздөр менен мен кылбаган иштерди да айтып экөөбүздү уруштура берет дейт. Угуп тургула. Мен бир сөз айтам, бирок аябай оор, дароо жүрөккө салып ошол сөздү кулуптап, ошого амал кылып өтүңүздөр. Оор сөз айтам. Жакшы сөз. Азамат ошол бугун күйөөсүнө арылдап чыгарбай, кат аркылуу чыгарып жатканда өзүнчө эрдик депсеки тарса туруп койгон жакшы да. Билгизбей. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эркек менен аялдын ортосундагы таттуу жашоону, эки достун ортосундагы, ата баланын ортосундагы мыкты ширин жашоону бузган инсанга Аллахтын каргышы тийсин деди. Улам келинин жактырбайла уунуна жамандай берген кайненени Аллах Таала каргыштатып бир-бирip койгула. Могу жерде канча кайненелер отурат. Эhtiyat болуш керек. Абысындар бар. Уй деген. Ушулар өлтүрөт. Абысындар жакшына болгула. Өзүңөрдө да уул бар, келин келет, кыз бар, күйөө бала болот. Эң мыкты кылып мактай бергиле, Аллах Таала силерди мактоого татыгуу жашоого кирип бере алат иншалла. Жакшы суроо бирок, аябай жакшы суроо. Аллахым ыраазы болсун. Менимче болду окшойт. Болду? Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Аябай көп сүйлөсөк болот эле. Сиздерде да үйдө да жумуш күтүп атат, баарыңыздар.
Бардык нерсенин азы анан сазы жакшы. Аллах Таалам далай жолу жолуктурсун ушинтип. Мен мынчалык көп аял апалар келет деп ойлоп атам эле. Мен ойлогондон, мен мындай күткөндөн да чоң жамаат. Ошондуктан ислам аламдар айтат го, эркек ыйманга келе турган болсо, ыйман эшикке чейин гана келет. Эгер аял ыйманга келип кала турган болсо, анда ыйман үйдүн төрүнөн орун алат деген. Бүгүн иншалла таква болдукпу иншалла? Үйүңүздөрдөн бир таквалыктын нуру чыгып турсун иншалла. Баягындай этият болуп, абайлап, сүйлөгөндө чочуп сүйлөп, укканда баягындай элмере берака кел дегенде жок деп качып калгыла. Иншалла. Ошондой бололу. Анткени атайын уюштуруучулар эмгек кылды, ошо уюштуруучулардын эмгегин баалап, бир мындай даража, эки даража бир өзгөрүп жүрбөйлүбү? Бир өзгөрөлү сиздерден сураныч. Сиздердин өзгөрүшүңүздөр менен үйдөгү эркектердин баары 100% өзгөрөт. Чын. Сиздер аябай өзгөртөсүздөр да? Шунчалык өзгөртөсүздөр. Бир эркектин мынол жака чыгып сабак беришинин 95% ийгиликтүү болушу үйүнөн чыгарып жатып, узатып жаткандагы аялынын мынол жердеги жылмаюусу дейт. Дүнүйө жүзүндөгү серепчилер айтып атат, мен айткан жокмун. Ал эми чыгып жатканда бир проблеманы айтып, мен айткам, кечел алып коюш керек болчу деп чыгып атканда ушинтишиңиздер 95% сабакты жок кылат. Күтүп алыш да ошондой болуш керек. Тык же коңгуроо басылат. Чыкчы деп балаңызды. Ким? Кухняда турасыз да. Атамыз. Ушул өзү өлтүрөт эркекти. Атаң айнан деп берака чакырып алып, атаң келет да, сал төшөктү. Атаң айта берет атаң. Деш өзү перзентти да атаны өлтүрдү. Ушундай бир мыкты аял болуп жашаң, таквалыктын аркасынан өмүр бою перзенттер сизди сүрөтүңүзгө зар болуп өтүп кетсин эртең. Бир аял бар эле. Жаш, келин, 2 кыз, 1 уул бар. Күйөөсү өтүп кетти, байкуш. Ар кимдин идишин, кирин жууп, үйүн тазалап жүрүп, күн көрөт эле. Адал эмгек менен. Бир күнү 2 кызы, чоң жана кичине кызы келип, апа, мектепте фондтун акчасын төлөгүлө деп атат, ошого акча таап бербесеңиз болбойт деди эле. Апасы башын мыжыгып туруп, кыздар, менде каяктагы акча? Акча атаңарда да деди. Селт ете түштү кыз. Апа, бул эмне дегениңиз? Атасын өткөнүнө 2-3 жыл болуп калган ошо кыздарды. Каяктагы акча, кызым, каяктагы акча атаңарда деди. Өкө селейип туруп калды. Эрксизден 2 кыздын көзүнөн жаш кетти. Эми гана унуткан атасы кайра эсине түшүп атат. Атасына сүйөнүп калган кыздар. Кыз бала атага ушунчалык жакын. Өкө жалдырап тиктеп туруп калган апасы жылмайып төркү үйгө кир дагы. Атаңдын илинип турган костюмунун чөнтөгүнө салсаң, бисмиллах деп. Ошол атаңдын чөнтөгүндө акча бар, ошодон алып баргыла. Аллаху акбар. Алып бүткөндөн кийин Фатиханы бир жолу окуп, атаңарга багыштап койгонду унутпагыла деди. Не деген мыкты тарбия. Карачы, не деген мыкты тарбия. Өтүп кеткен атасы, бирок дагы деле атанын костюмунун чөнтөгүндөгү акча түгөн элек, фонддор төлөнүп атат, электр энергиясы жарык. Болгону байкуш апа кир жууп, идиш жууп, үй тазалагандагы айлык маянасын күйөөсүнүн чөнтөгүнө салат эле. Субханалла. Момундай мыкты үлгүлүү энелер бар. Кудоша энелердин бири ушу сиздерсиздер. Үйүңүздөрдөн кут, береке эч качан кетпесин. Дайым бар болуңуздар. Аллахым разы болсун сиздерден. Чоң рахмат.